Assalomu alaykum. Waalaikumsalam. Qandaysiz? Qandaysiz, yaxshimi? Tinchlik, yaxshi. Shukr Xudoy deb. Qancha o'tasiz? Sonun ag'ay. Bizde Aqirib o'qib yuribmiz. o'sdilar. Ova, O'tganda bir WhatsApp'tan siz maga surat jo'natdingiz X surat, a? ova. Tigi do Da, pasli qildi. da. Do после уже suratning qadimgidek bilinib turadi, emesi. Shukr, siz sebepchi bo'lib, жақсы o'zgarishlar ko'p. Dag'da to'xtab qolmay aqirından o'qib qo'yib, biroq murunqiday ko'p jasalbaylig'i shukr biroq. Begim ay telefonu qaltib qo'yish. Ne o'zgarishlar bo'ldi misol aytingizchi. Ayta turgan bo'lsam, ko'p o'zgarishlar bo'ldi, ay, chindab kelganda. Uy bulolik o'zgarib bo'ldi. Can dünyada tinchlik keldi. Har qanday shek gumondor жоғалды. Жанагындай жин менен ооруйсуң деген диагностика болгон негизи. Ошолор жоголду. Сизге бир айткам, жана медитацияда отурганда шунчалык денем жыйрылып, бир 6 киши, капкара киши чыгып кеткен деп бир айттым эле го. Эң чоң таасир ошондон кийин башталды да. Ошондо өтө мындай жеңилдик болду. Ар бирөө чыгып баратканда шунчалык бир жаман көз карашта карап чыгышты да. 3-4 жыл мурун негизи 6 ай прям ошентип түнкүсүн уйку жок болуп калган. Тигилер уктатпай калган да меничи. Жиндер, а? Вообще уктатпай калган. 6 ай күндүз уктап калгам, күндүз. Кеч кирди, жанагы шкафтан эле чыгып келип эле тынчымды ала берчи да. Көзүңө көрүнчү эле кадимкидей. Сүйлөшчүмүн, кадимкидей сүйлөшчүмүн алар менен. Вообще страшный болчу. Аны мен башында квартирадан көрүп жүрдүм, биринчи билбей. Кимди? Ошол нерселерди квартира, үйдүн ээси барбы деп бир башкача кабыл алып жүргөм. Кийин башка квартирага көтөрүлдүм. Бир 3 күн анда да тынч жашадым. 3 күндөн кийин эле кайра ошол нападение башталды да. Ошондон кийин түшүндүм, жок, бул квартирада эмес, проблема менде экен дедим. Бул качан башталды эле? Негизи 5 жыл мурда болгон. Ата ага чейин нормально болчусуң, э? Ооба. Неден улам башталды? Bunun түпкү тамыры өтө катуу корккондон болуптур. Бир аварияны көрдүм эле түнкүсүн. Казынып жанагы медитацияда жүрүп отуруп, ошол немеге жетип барды да, жанагыга. Кайра ошону сезингенде жоголуп кетти ошол. Ошол медитация кылып атканда ошол окуя келдиби өзү? Мисалы ошондо тиги аварияны көргөндө башкача сезинип 3 күн ооруп жатып калгам да. Анткени өтө страшный болгон, эми аны айтпай эле коеюн, өтө страшный болгон. Мен дагы көрөт десе барып көрө кое атпаймынбы? Анан резко башкача кабыл алдымбы? Өтө катуу коркуп кетип, анан 3 күн төшөктө ооруп жаткам. Андан экенин билген эмесмин негизичи. Кийин барып анан ошондой жана вибрация төмөн болуп кетти, негатив көбөйүп кетти, эчтеке жакпай калды, жумушум артка кетти. Миллион карыздарга кирдик. Үй бүлө чачырады. Кыскасы бүт кашасы чыгып кетти. Ошентип анан Кудайга шүгүр, ал себеп бул себеп болуп отуруп сизге жетип келип, эң акыркысы ошол сизде эң катуу чыкканы ошондо болду да. Былтыр март айы болуш керек эле. Апрель. Марттабы, апрель, март болчу. Келинчегиңби? Ооба. Келди анан? Шүгүр. Сону 7 айда балабыз бар. Болсун, амин. Кудай өмүрүн берсин, ден соолугун. Негизи сон жакшы жакка өзгөрдүк, жумуштар өзгөрдү.
азыр салон иштетебиз, бир канча машина бар сатыкта, электромобилдерди сатабыз. Smart Auto деген Instagram баракча бар. Ал жерде күндө өзүм чыгам жанагындай машинелерди сунуштап, реклама кылып. Айтор жылыштар чоң, ыраазычылык Ошондо чоң. sen bizge ne olup gelip kaldın? Сизгеби? Негизи сизге келгичекти бир топ адамдарды басып өттүм. Бир топ кишилерден билим алдым. Hmm. Бирок мен көп билимди не билим алдым десе, жанагы миллиондорго кирип кеткенден кийин ошондон чыгыш үчүн бизнес билимин ала бердим, бизнес билимди ала бердим да. Курстарга катыша бердим. Жалаң акча жөнүндө гана чуркай бердим да. Hmm. Бирок чынын айтайын, менин проблемам акчада эмес болуп чыкты да. Hmm. Көрсө жөн эле аларды окуй бериптирмин да, ушу бизнести окусам эле миллионер болом дей бердимби билбейм. Бирок андан ого бетер эмеге кирип кеттим. Бардык нерсени билип алгансың, бирок көчкө бир тепсе бир тыйын жок. Сүйлөсөң шумдук сүйлөйсүң, результат эчтеке жок. Акыры барып анан бир токтодум мен, токто. Бул жерде башка нерсе бар деп анан бир күн ушунчалык ушундай бир күн болду. Кыштын күнү жалгыздык, суук квартира, колдор жарылып кеткен сууктан. Үйгө келсең ысык чай жок, жылмайган киши жок. Ал күнүм эсимден чыкпайт, ал күнүм дайым эстеп жүрөм. Ошол күндөн баштап жашоо өзгөрдү. Анткени ошол күнү Кудай менен байланышкам. Ага чейин Кудайды тааныган эмесмин, мойнума алам да. Hmm. Комнатамы башыма кийип бакырып анан Кудайга догурдум. Кудай, сен бүгүн мени өзгөртөсүң. Өзгөртпөсөң бүгүн өзүм кол салам деп бакырдым чындыгындачы. Hmm. Бакырып өкүрүп ыйлагангабы, билбейм, жеңилдей түштүм. Дагы бир жарым саат отургандан кийин телефонду ачтым. YouTube'дан психологиянын башы ошондо башталган. Казакстандан бир Айдын деген кишини, баланы угуп калгам. Как раз менин немеме түшүп калды. Ошону бир аз уктум, андан кийин дагы бир аялды уктум ал жактан, жана Гүлнара Жухина деген. Hmm. Андан кийин өзүждөн анан эмеге келдим, Барчына эжеге. Кийин психология кызык болуп отуруп анан сизге келип калдым да. Алар көпүрө болуп берди. Hmm. Сизге келдим. Бардыгына ыраазычылыгым терең, эч бирини мындай бөлбөйм. Ар бирөөнөн бир нерсе алдым. Ар бирөөсү бир нерсе бере алды. И түшүнүктөр өзгөрдү, ой жүгүрт өзгөрдү. И жашоону мындай жеңил кабыл алсак жеңил экенин түшүндүм. Кудайга шүгүр. Азыр эми эмне дейбиз эми? Дагы деле токтогон жокпуз, акырындан кыбырап. Meditatsiya жасап баштаганда ne olup emet kaldınız? Ne olup gelip kaldınız bizge? Ne olup başlap kaldınız? Жок, медитациягабы? Hmm. Так, сизди деген эч ким деле сунуштабады. Бир нерсе болуп YouTube'дан көрүп калдымбы, ушундан башталып кеткен. Hmm. Анан медитацияга отурдук. Медитация чындыгында результат берди. Элдерге окшоп эле мен деле ичим бир калп айткандай болбойм. Бир 5-6 күн вообще башкача. Өтө башкача өттү. Анан жыты да страшный. Cidden öttü. Өтө страшный, мындай киши жолугус жыт. Ошентип тазаландым. Анан жанагы 6 киши прям денеден жыйрылып чыгып, акшиып мени карап, как будто бизди кубаладың дегендей эме менен чыккан кезде ошол күндөн баштап чындап жеңилдедим да. Koya turunuz. Şuğa emi geçirip koyamız meni. Bu ilimde kişine detaylar gerek da, bir faktılar gerek da. Meditasiya жасап başlagan günden keyin kança günden keyin ma jindir çıktı? Басуу техникасын кылып, медитацияга токтотпой отуруп болгону 15 күн жасадым. 15 Болгону gün. 15 күн.
Kança jin çıktı? 6. Прям 6 кадимкидей эле көзүмө көрүнүп страшный, мындай лицосун сүрөттөсөк өтө коркунучтуу да. Бирок чыгып атканда мына дене эми ар ким аны өзү сезинет да, Кудай сактасын, эч кимге деле каалабайм, бирок дене мындай жыйрылат экен, мындай жыртылып бир кызыктай сезим менен мындай бир кинолор бар го, фантастический. Жок, жанагы ким эле бир кино бар жак, ошол киного окшош. Мындай чыгат да, ошентип чыкты. Ошондон кийин келген жокпу? Жок. Андан кийин Кудайга шүгүр тынч элем. Эми карап туруңуз. Бул жиндер, шайтандар бул кандай адамга келет? Ушул жака келели кайра. Адам стресс болгондо, депрессия болгондо, кыймыл жок болгондо адамдын вибрация түшүп кетет. Вибрация. Биздин организмде жана СПИД, сифилис, рак, мырак, бүт баардык оорунун эмелери бизде бар экен. Анан биз стресс болгондо, нерв болгондо бул мындай экен да. Бул мисалы мына мо терезе, мындай түшүндүрүп берейин, мына мо. Мо терезе, мына көрдүңүзбү? Бул эшик. Бул терезе, мисалы мо терезе, мояка жанагы бул үйгө күн тийип турган үй өтө жакшы болот. Неге дегенде күн тийген жерге көп вирустар өлүп кетет. Вирустар өлүп кетет. Анан мына мо күндүн эшиги, мо терезени жаап койсок, эмне болот? Монун ичинде баягы ичиндеги вирус, бактериянын баары уже жашап баштайт. Анткени булар күн жок жерде, караңгы жерде, температура төмөн жерде, мындай аба кирбеген жерде буларда быкшып баштайт. Эми адам жараткандан ажырап, биринчиден жараткандан ажырап калганда, бул адамда эго чоңоюп кеткенде, напсы чоңоюп кеткенде жараткан менен болгон байланыш үзүлүп калат. Жараткан менен байланыш үзүлүп калганда эмне болот? Стресс, нар жак, бери жак болгондо жанагы нерселер өзүчүп баштайт адам ичинде. Эми карап туруңуз. Мо жин шайтан деле жанагы мусорга, жыттанган жерге, туалет, баня, караңгы жерге жашайт деп айтылат. Эми организмде кыймыл жок де, кураныбыз жок болсо де, бир жакшы оюбуз жок болсо, биздин организм жанагы мо терезе жабылып калат да, эмне болот? Ичинде курт, бурут, нар жак, бери жак өсүп баштаганда жанагы существолор келип туруп биздин денебизге жашап баштайт. Туптура. Аласызбы? Жашап баштайт. Эми мо терезени ачканда эмне болуп атат? Терезени ачканда баягы сиз кыймылдап, кичине медитация жасап баштаганда баягы ичиңиздин страшный сасы өткөнүнүн себеби бул баягы нерсенин баары иштен чыгып баштайт. Чыгып баштаганда эмне болот? Чыгып баштаганда уже жанагы сиз айткан нерселер өзүнөн өзү чыгып кетет. Адамдын ичиндеги потенция, энергия деп коебузбу? Эми бул көп тарабы бар. Ыйман деп коебузбу? Энергия деп коебузбу? Айтылыш көп эми, ар кандай эмеде баягы эми бул бир эле нерсе бар. Ошол нерсе баягы экинчиден басуу техникасын жасадыңызбы? Ооба. Мо басуу техникасы бул өтө дүйнөдө жок техника. Туура. Бир интернеттен тапсаңыз, мага көрсөтпөсөңүз, ошону мага. Интернеттен көрө элекмин эми. Аны сизден көрдүм. Мен ага чейин жанагындай 10.000 шаг басчым да. Ага чейин 10.000 шаг басчым.
Көрдүңүзбү? Ошондо мына адамдын ичинде кыймыл башталганда жанагы сиз айткан жин шайтан, миш шайтандын баары чыгып кетет адамдан. Көз көрүнө чыгып кетет. Бизде андайлар аябай көп болгон. Көрдүңүзбү? Алар баягы караңгы жерде, сасыган жерде жашайт. Адамдын могу басуу техникасы башталганда организм полный иштейт. Туура. Ахуй зоналар иштейт могу. Тапандар одновременно могу башы да, ортосу да, аягы жерге тиет. Одновременно басуу техникадачы. Тийгенде могу точкалар активдешет, полный активдешкенде энергия жана кундалини деген көтөрүлөт. Ошондо баягы биздеги существонун баары эске чыгып баштайт. Мен бул боюнча бир чоң сабак өтөм жакындачы. Мага Жакшы. жин кирип кетип туруп, анан мындай болуп кетип туруп, анан тигиндей болуп кетип туруп деп эле азыр бир өзүнчө эле эме болуп жүргөндөр көп. Аябай көп да. Ошон үчүн ошого бир мен бул сабакка келе элекмин, бир атайын бир эфир өтөйүн деп атам. Бул эмне себептен болот, каяктан келет, эмне болуп келет? Ушунун баарын мен бир эфир кылайын деп атам. Жана көз ачыктык деген эмне, кандай алар эмнеден нерсе менен сүйлөйт, мисалы, бул конкретно бул жерде жооп бар. Азыр бул жерде эч кимде жок сабак, мен дагы айтам. Могу мен бере турган эч кимде жок сабак. Туура эле кошулам ага. Маселе жок. Көрдүңүзбү? Сиз уже адамдын карап туруңуз. Энергиясы жоголуп кеткенде сиздин жаныңызга катын да турбайт, бала да турбайт, дос дагы турбайт, эч ким турбай калат. Жашадым жалгыздыкта 4 жыл Эми жашадым. эми сиз мына өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп баштаганда уже мына Кудайга шүгүр баары келип баштайт. Туура. Ийгилик дагы келет, баардык нерсе келип баштайт. Ошон үчүн бул адам өзү энергиядан турат. Түшүнөсүзбү? Анан мындай нерселер бизде аябай көп болгон. Бир эжени өткөндө бир эфирге айтайын деп атам. Кичинекей чагынан баштап эме басып жүргөн. Албасты. Албашта аны көп эле тартып келем мен деле. Бизге келди, мына жок болуп кетти дейт азыр. Ооба, жок менде деле азыр. Жок болуп кетет азыр. Менде да көп болчу. Анткени себеби организмге алар жашай албай калат. Ооба. Кереги жок болуп калат, тыштап кетет алар. Алардын өзүнүн дүйнөсү бар. Аларга да тийишпеш керек, жөн коюш керек. Аларды Алла таалам жараткан. Аларга да эме кылбаш керек, жөн эле эметиш керек. Ошон үчүн азыр биздин коомдо ошо менде жин бар экен, анан дуба бар экен, анан мындай бар экен деп страшный азыр бир эпидемия каптап калды биздин коомдучу. Ооба, туура эле ал деле. Страшный эпидемия каптап калды. Таң каласың келип адамдар менен сүйлөшкөндөчү. Анткени кыймыл жок жерде бузукулук башталат. Бузукулук деген эмне? Атаң жаман көрөсүң, апаң жаман көрөсүң, коомду жаман көрөсүң, эл жаман көрөсүң, анан бөлүнүп баштайт адам. Өнүкпөгөн жерде сен теңирчисиң, сен мусулмансың, сен буддистсиң, сен мындайсың, сен тигиндейсиң. Теңирчилер кыйын, мусулмандар кыйын, анан буддизм кыйын, анан баланча кыйын, тигинче кыйын деп эле башташат аны. Именно өнүкпөгөн жерде бөлүнүү башталат. Менде азыр бөлүнүү деген түшүнүк жок, Кудай сактасын. Шүгүр. Менде деле жок агай. Бүт баары Алланын илимдери. Пайгамбарыбыз айткан, Кытайдан болсо да илим ал деген. Ооба. Бизде энергия жок жерде адамдар бөлүнүп баштайт. Бул капыр, бул мындай, бул тигиндей деп. Бөлүнгөн жерде оору болот адамда. Аны Алла билет. Ким эмне экенин, ким каяк экенин, ким капыр экенин, ким мусулман экенин Аллага белгилүү. Ошон үчүн могу системаны койгонубуздун себеби да ошол болду да. Системаны койгонубуздун да себеби ошол болду. Азырында канчалаган өзүңүз күбө болуп атасыз, эмнеден оорулар айгып атат, туурабы? Шүгүр, ооба, отустарды көрүп эле турабыз. Ошол эле учурда чындап келгенде көп кишинеге сунуштап келем. Ошол эле учурда көп жакындарым сиздин эмеңизди көрүп баштады. Келинчек көрүп баштады, келинчектин эжелери көрүп баштады. Айылда өзүмдүн туугандарым көрүп баштады, көрүп атышат акырындык менен. Ким менен сүйлөшүп калсам деле сунуштап кете берем мындай эле. Лишний эч нерсе деле айтпайм, сен ушул жактан эле көрө бер. Бизди башында канча эме кылышты, текшеришип өзүнчө эле жинде болушуп, анан бул теңирчү, буддист, анан андай мындай деп, бул жерде эч нерсе таппайсың да. Динге каршы эч нерсе жок бул жерде.
Эч нерсе жок. Наоборот, бизден катышкандар канча адам намазга кирип кетти мына. Э, Туура эле ал жагы. Канча адам намазга кирип кетти. Өткөндө бир бала жазат, мен сизди дейт, 3 жыл иликтедим дейт. Окудум дейт. Бирок акыры келдим, динге каршылыгы жок экен дейт. Ошо балачы. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерден кыймыл бар жерде жашоо бар. Ошон үчүн могу биздин системада тазалык, кыймыл, тамак аш фундамент болуп эсептелет. Кечинде Ооба. тамак ичпей эле кой, өлүп баратсаң дагы, жедимги, өлүп баратсаң дагы мына ичпей эле кой. Кечинде күн батарда тамак жедимги, болду, өлүп баратсаң да жебей эле кой. Эми баягы кээ бирлер баягы атайын врачтын көзөмөлүндө тургандар тамак жегиле дегендер жей бериш керек алар. А так бизге окшогондор Ооба. кечинде өлүп баратсаң да жебей эле кой тамакчы. Суу ичип кой, болду. Суу, кипяток ичип кой. Ошондо организм мына саат 7-де 6-да мейли 7 деп коеюнчу. 7-де жебесек мына 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 саат болуп атат, 6, 7, 8 мына. 13 саат организм ушунчалык эс алып алат. Көрдүңүзбү? 13 саат эс алып алат мына. Аз биз мына жатарды да жеп атабыз, баягы организм кыйналат анан, кыйналат, анан мени дубалап коюптур. Анан менин бирөөнүн көзү тийиптир, анан менин бирөөгө назар тийиптир. Ооба. Ошол адамда кыймыл жок жерде, илим, билим жок жерде көз тийди, мени бирөө эметип койду, каргыш тийди, маргыш тийди. Мени бирөө жиңгирип кетиптир деп эле бир келесол эле жүрө беребиз. Биз Кудайдан коркпой, ошол жиндерден коркобуз. Кудайдан коркпой, ошол бир шайтан шабырдан коркуп калабыз. Кудайдан коркпой, бирөөнүн сөзүнөн, бирөөнүн көзүнөн ушундайдан коркуп жүрө беребиз. Көрдүңүзбү? Шайтан бизди не деген гана колго түшүрүп коет. Шүгүр, ушул нерселерден арылттыңыз, себепчи болдуңуз. Ооба. Жакшы сабактарыңызды да окуп чыкты. Его дагы бар беле, аны окуп чыкты. Кыскасы, бир 3-4 Экинчи курс окудуңузбу? былтыр эрте жазда башталган. Как раз Экинчи ушул айда. 71-чи поток болушубуз керек эле. экинчи курста окудуңузбу? Ооба, экинчи курс окудум. Шакалдар касиеттичи? Шакалдар, касиеттерди окудум. Өтө чоң ачылыштар болду. Өзү менде деле кыла турган иштерим өзү мындайча айтканда акыркы күндөр уже түшүнүп деле келатам. Менде деле ошол сиз айткандай касиет ар бир инсанга берилген Алла Тааладан. Мен дагы мындай сүйлөгөндү жакшы көрөт экем. Бир нерсени жакшы түшүндүрө алат экен. Анан ошо сүйлөгөндөн тажабайт экен. Анан сүйлөгүм келип жүрөт, бирок сүйлөрдөн мурда сиз менен негизи эле бир жолугуп, чай ичип, бир жакшы дагы да терең бир түшүнүктөргө ээ болуп алып туруп, анан кийин Инстаграмга чыксамбы деген да ой келип жүрөт. Ооба, кызмат кылар сонунда. Ооба, кызмат кылуу бул түшүндүм да, кызмат кылуу экен эң алгачкы ошол. Анан кызмат кылууда деле сиз айткандай жанагындай эч кандай кайтарым байланыш жок. Ар бир нерсенин аркасындагы ниетти байкаганга аракет кылам. Байкап калам. Не то болуп баратса астагфируллах дейм дагы оңдоп кетем. Анан ошол сүйлөгөн, ырдаган жагат экен. Ыр жазып койчумун. Бир 2-3 ыр чыгарып койдум, YouTubeга чыгып кетти. Сизге да бөлүштүм жанагында. Анан ошол билбейм, ырдаган менен көбүрөөк сүйлөгөн жагат экен. Азыр эми сатууда деле ошо сүйлөгөнүм жаккан үчүнбү билбейм, кардарлар менен жакшымын. Канча жыл мурунку кардарлар менен деле кайра эле связьдамын, байланыштамын. Баары мамиле жакшы буюрса. Аз бу жерден менде 3000 сом акчам бар. Азыр ошого окусам же балама кийим алып берсем отурам. Элдер буга ишенич барбы? Чын эле күчтүүбү дейт. Кимде результат болду дейт. Моякта урматтуу катышуучу, сизди эч ким кыйнабайт. Биз кыйнаганда эмеспиз. Кааласаңыз окуңуз, каалабасаңыз окубай эле коюңуз. Бирок мен айтат элем, балдарыңызга кийим алып бериңиз. Балдарды караш керек. Түшүнүңүзбү? Анан баягы 3000 сом берип алып, анан мен мындай, анан тигиндей, анан кейиген адамдар менен Кудай сактасын. Бул кейиген адам, бул
Кейиген адамдар келбейлі болла. Ишенбегендер келбейлі болла. Biz eç wagtda maga kelgile monday kılıyız, tigindey kılıyız dep aytkan emeспиz. Ya Kuday saktасын айтпайбыз дагы. Кандай дейт, туурабы? Туп-туура айттыңыз, туура. Biz баягы силерди мондай кылабыз, анан ачыласың, анан каналдарың ачылат, анан чакраларың ачылат деп азыр интернетте психологдор, орустар азыр укмуш эле чыгып атат. Өлөйүн деген психологуң $1000 алат, өлөйүн деген психологуң $1000 алатасың. Ал жагынан чыкпай эле коюңуз. Миллиондон ашык салдым. Миллиондон ашык салдым мен. Сизге келгиче миллиондон ашык салдым. Бул мен азыр бир нерсеге шунчалык шүгүр келтирем. Эгер адамдын жан дүйнөсүнөн тынчтыкта болбосо, миллиардтарды бергенге дайын экенбиз да. Чын. Ошол деңгээлге жетип, азыр эми ошол тынчтык келгенден кийин спокойствие, чөнтөгүңдө 1 сом жок болсо деле эч мындай камырабайсың. Машина сатабыз, кээде чындап келгенде кукши жейбиз, машина сатсак деле. Кээ бир момент болот, кукши жеген деңгээлге түшөбүз, бирок эч кандай мурункудай эме жок. Ичте тынчсыздануу болбойт, алхамдулилла да мындай. Бирок сизге келгиче чындап эле миллиондон ашык акча салдым. Менин сабактарыма баары миргип ашып кетсе, Бишкек менен Ошко келип кеткен жол кирмей кетет. Бир жакшы бир жерде отуруп эле чай ичип коебуз ага. Жакшы бир жерде чай ичип коебуз. Бир кишинин жакшы абетили болуп калат экен ал. Жакшы, чындап айтканда. Шүгүр. Эми бул да бир себепкерсиз да. Кудайым сизге өмүр берсин. Көптөгөн адамдар жакшы результат алып атат. Ошолордун катарында мен да бармын. Кудайга шүгүр. Ар бир жерде сунуштап келем бирок чындыгында. Анан эме да тиги биз деле мына могу азыр бааны көтөрүп кымбат кылып эметсе болот. Бирок азыр могу нерсени тирүүчүлүктө баягы мен азыр карапайым калкка таратып алыш керек да. Таратып алсак мына. Сиз азыр мына ошо Ошко, Ош менен Бишкекке келип кеткен жол киреңизге мисалы бизден 1,5 миң сом, 3 миң сомдон ушинтип окудуңуз мына. Бирок ал өмүр бою жаныңызда калды мына. Калды. Болду. Аз эле акчага болду. Өмүр бою жаныңызда калды мисалы. Керемет. Атак могуларды миллионго да үйрөнө албайсың, чынын айтканда. Бердим, чын эле Өмүр агай. Мен миллиондон ашык салдым, чындыр. Бирок ошонун көбүнү жанагы бизнеске салып бердим да, бизнес алсам эле акчалуу болом дегенчи жок. Просто чындап неге салышты шашпай ойлонуп туруп анан салыш керек экен да. Адам мындай экен да. Сиздин атыңыз ким эле? Кубанычбек меники. Кубанычбек, эмне деген компанияңыз бар? Smart Auto. Smart Auto, Менин компаниям эмес, шеригимдин компаниясы, бирок чогуу бирге иш кылабыз. Жакшы, ишиңиз Машина сатабыз, электромобилдер. Жакшы. Мен эмне айтып келаттым эле азыр? Акча салган жөнүндө сүйлөшүп атканбыз негизи. Билимгеч. Ошо азыр эме да, биздики илимдерибиз баа жеткис, баасы жок. Өтө кымбат. Биздин илим өтө кымбат. Ой, келечегимде бир азыр ошону айтып күлүп атпайбы? Өткөндө жөн эле бирөөгө жаза койсом 35 миң деп сурады дейт. 35 миң не кылат дедим, жанымда киши болуп турат. Тем более Өмүрбек агайды эле көрө берсел, баштордой деп коюп. Турцияда кыздар Dujo dispensa деген эме бар. Бирок ал дагы мен ага каршы сүйлөбөйм, эмне деген аны да урматтайм, сыйлайм. Ал 5 күндүк эмесин алып келген экен, $10 миң төлөптүр. Ого эле жүрөбүз, Энтони Робинсон. Могу Dujo dispensa ар жак бер жакка 300 миң, 500 миң төлөп келгендер биздин группада аябай көп. Аябай көп. Ошолор мына 3 миң сомдук сабак менен жакшы болуп кетип Туп-туура. Мен деле ошо биринчи YouTube'дан чыгып калган балага 45 миң төлөгөм.
Eng birinchi bismillah degende 45 mingden başlayalım. Bирок aylanıp kelip turandan keyin ушул жерге келгенде өтө чоң ачылыш болду. Касиет сабак, напси сабактары, басуу техникасы чындыгында результатты бомба берди. Nasıl керемет Өтө техника. тез салмак түшүп кетти. Фук кетип эле. Бұл басу техникасында полный организм иштейт. Организм иштейт. Зат алмашуу жакшыраак. Бирок азыркы моментте бир кемчилдик, ошону кылайын десем эме баш бербей атканчы. Жок эми мындай. Жашыңыз канчада? 40тамын азыр. 40та, э? Адамдын жашоосунда мындай нерселер болот да, өргүү деп коет. Мана сатабыз деле баягы мекенди коргоп жүрүп, кээ бирде той өткөрүп, мындай просто эс алып жаткан учурлар болгон. Биздин пайгамбарыбыздын деле баягы эметип, кээ бирде баягы жашоого дин алып келип, анан мындай жакшы чай ичип отурган күндөр да болгон деп айтышат да. Душмандар менен согушуп, анан ошондой эле башка эмелер деле, Чыңгыз хан деле, эмелер деле баягы эмелер эметкенде өргүп, жыргап, адамдын жашоосунда ушундай бир өргүүлөр болот. Анан жанталаша берген Алла Таалам деле иштетет, бирок кээ бир учурда сени мындай рахатка, барчылыкка, баардык нерсеге мындай жыргаткан учурлар болот да, бул табигый нерсе. Сонун эле. Бирок деген жер бар. Сизде баягы мына кыздын айналып калдың, шакал макалдарды, касиет сабактарын окудуңуз. Сиздин памятте калды, памятте. Эми азыр кичине эс алыңыз, анан кийин памятте калган нерсе байыры туруп анан кайра басып эметип баштайсыз да мындай. Адам кайра ишке кирип кете бересиз. Түшүнүңүзбү? Бул табигый нерсе. Ошону адамдар түшүнбөй эле эме жанталаша беребиз да, жанталаша беребиз. Жок, туура эле кабыл алып атам. Жанталашпай эле жакшы элем азыр данный момент. Анан болгону Бирок баягы туруп, ошентип туруп анан. Бирок чоң иштер, чоң идеялар келип, бир иштер башталып атат акырындык менен. Бирок шашпай элем. Бирок шашпа. Неге дегенде адам өзүнүн аң сезимин эптеп алмайынча, аң сезимин, энергиясын, баягы туруктуулугун эптеп алмайынча, чоң акча келгенде адам баягы ошол нерсени мындай түшүнөсүз да, мындай адам аң сезим кармай албай калат да. Жакшы колдоно албай калат. Ошон үчүн баягы аң сезим канчалык Кудайдын, Алла Таалам билүүчү зат, ушунчалык билүүчү зат. Кудай дей берсең эле жанталашпай, Кудай дей берсең, аракет кыла берсең, сени даярдайт көп нерсеге, аң сезим даярдап туруп анан баягы берчү нерсени берет да. Бирок ошол учурда аң сезим даяр болгондо ал акчанын кереги эле жок болуп калат көпчүлүгүнөчү. Ошондой эле экен го, азыр. Кереги жок болуп калат. Полный эле болуп калдык. Кыжалат болуп кетчүк да. Мисалы, эртеңкиге ошол продукта жок болсо деле кыжалат болуп кетчүк да. Анан эмеси бар, бул мындай жери бар. Көпчүлүк адам аракет кылат, үйгө жетет, машинага жетет, бала чакалуу болот. Анан ошол нерсе менен эрдемсип жашап калат да, ошо менен. Эң самый главный могу шайтандын ловушкасы, адамдын эгонун, напсинин ловушкасы ошол жерде. Мисалы мен азыр мына Кудайга шүгүр атым чыгып калды, кичине акча тыйыным бар, машинам бар, үйүм бар, бала чака бар шүгүр. Анан ошол учурда баягы шайтан айтат мага: болду дейт. Сени баары бар дейт. Баары бар, шүгүрдө дейт. Шүгүр да айттырат. Бирок шүгүр деш керек, бирок ошол жерден көп адам көрсө ошол жерден токтоп калат экенбиз. Көп адам. Акча келет, үй келет, машина келет, бала чака бар. Анан шүгүр деп эле анан ошонун ошол напси, ошол бул акчанын рахаты да бир шумдук да. Бул акчанын рахаты өтө шумдук. Бирок ошол нерсеге биз малынып калат экенбиз, ошондон чыга албай калат экенбиз да. Акчанын рахатынан көрдүңүзбү? Бийликтин рахаты, акчанын рахаты бул эми
Мен чынында мен билем да, муну сезип калгам да. Бул совсем башка нерсе. Бирок биз ошондон чыгып кетиш керек экен. Ошондон чыгып кеткенде адам уже элге жарык чачыш баштайт. Вот маселе ушул жерге жатат да. Ушул жерге жатат. Көпчүлүгүбүз баягы курсагыбыз тоет, кичине жакшыраак кийинебиз, болду. Аң сезим ушул жерде эле калып калат да. Пайгамбарыбыз айтканда, пайгамбарыбыз 3 күндөн ашыкпы, окшош күндөр жакшы эмес деген да. Тура эле. Окшош күндөр жакшы эмес деген да. Ошон үчүн мына Кудай сизге да кут кылсын, ишиңизде ийгилик болсун. Бирок бул жерден токтоп калбаңыз да. Токтоп калбай, эго ушундай болот да, нафси семирип алат. Акырын билбейсиң өзүң, каяктан кирип алганын билбейсиң. Жөн эле жыр калчыкта туруп калат да. Анан ошол жерде Кудай астагфирлык деп кичине Кудайдан сурана эле берсечи, адам баары бир жакшы жаткан нерсени көрсөтүп берет. Мына моякта мына аппетитим ачылды, запой кетти, жан дүйнөм тынчтык келди, кулк мүнөзүм өзгөрдү, сол тизем ооручу жакшы, Кудайга шүгүр. Намаздарды жеңил окуп калдым, Кудайга шүгүр дейт. Мындай эме тынымсыз бизде канча группа бар, тынымсыз келет, тынымы жок келет. Аларды уже окуп жетишпей, аяк чагында окубай деле калат экенбиз. Бирок мына көп адам азыр сиз дагы мына себепчи болуп атасыз, сизге да Алла ыраазы болсун. Мына машыктыңыз, мына адам кыймылдап баштаганда эле реакция жүрүп баштайт. Реакция жүргөндө эле эмне болот? Кыймылдап баштаганда баягы денеде жашап алган нерселер чыгып баштайт. Жанагы адам өзүнүн үстүнөн иштеп баштаганында жанагы мен байлап коюп турган дуа, суа, ар жак бер жактан дейстетпей калат. Башында этет, негеден аң сезим өсө электе. Бирок деген жери бар. Ошол нерселер мындай сизди өстүрбөйдү, көрдүңүзбү? Ошол нерселер өстүрбөйдү. Адам баягы жакшыны жаманды көрмөйүнчө жакшынын кадырын билбейсиң дейт. Жакшыны көрмөйүнчө дагы башка нерсени билбейсиң дегендей, ушундай бул ин ян деп коет да. Адам ин янды түшүнүш керек. Анан биздин коомдо бир багыттуу болуп кетебиз да. Бир багыттуу болуп кеткен бул жаман нерсе. Жакшыны көрмөйүнчө бул Алланын ушундай закондору бар. Өзүнчө эле Кудайдан биз эме улук келип эле, бул болбойт, бул арам, анан бул тигиндей, анан бул мындай дей беребиз. Мисалы сизди элдер мондай болуп, сиз ошол жалгыз жашап атканда, суук үйдө колдоруңуз жашап жүргөндө башка бирлөр бечара байкуш деп ойлогондо. Туурабы? Сиз Кудайга үнүңүз жетти, уже ал совсем башка адамсыз мисалы. Шүгүр. Биз көпчүлүк адамдар бул ыймансыз, анан диндар эмес, анан бул намаз окуйт, анан окубайт, мындай алкаш малкаш деп биз, анан бул бузук, анан бул андай мындай деп биз эч убакта чечим чыгаранга акыбыз жок адамдар. Шүгүр, бул түшүнүк да келди. Шүгүр. Ошол биз чечим чыгаргандын эсебинен да биз оору беребиз. Туптуура экен. Чечим чыгарбаш керек. Өткөндө бир ретритке бир эже келген экен, буту колдору ооруйт экен. Анан муундар ооруйт экен, муундар. Анан эже монда йогаларды жасап жүрөбүзбү, жана китайский гимнастика. Мен астафыруллах, Кудай сактасын, мен мусулманмын, мусулман боюнча өлөм дейт. Анан айттым, не сизди бирөө ошо динге кирди атабы дедим. Десем, жо, мен мусулман боюнча эле баш бербейт. Анан ретритте мына машыгып баштады, бүт бизде не кылат, муундарды, буттарды чөйө турган гимнастикалар да. Тамырга катыштыңызбы? Катышкам. Кандай экен тамыр? Жок, тамырды. Жок, тамырды эмес, тарамышка. Тамырды окуп коюңуз анда. Тамырга катышпадым, тарамышка катыштым. Анан ошо көңүлөрү жазап баштаганда, анан ошо эже кийин түшүндү. Мен өзүнчө эле Кудайдан улук келе бул жерде гимнастика эле турбайбы? Көрдүңүзбү? Биз бир нерсени бөлдүкпү, болбойт андай мындай деген ошо канал жабылып калат кичтикичи. Өзүнчө кыйын болгондо, өзүнчө Алла таалам ошо каналдар жаап коет деген түшүнүк бар мисалы. Байларды жаман көрө берсең, булардын баары бузуку, мындай деп берсең, ошол каналдарын жаап коюш мүмкүн деген да жактары бар. Наоборот, байларды көрсөң, мисалы мен илгери крутой машиналар кетип баратса, Алла ушул ичиндегилер аман болсун, ушунун рахатын көрүп, ушуну жыргап тепсин дечүмүн мен дайыма. Андан аркы жылдар мен кадимкидей эме болуп кетчүмүн, баягы биз качан жетебиз ушундай машинага?
деп Hmm. көрдүңүзбү? Анткени менде мындай буларды байлар тебет, анан элдин эмесин жегендер, анан булар деп туруп мен вообще самочинка ылдый болчу. А, Анан баштык ал кийин баягы илим алып, аракет кылып баштагандан кийин аларга болгон оюм өзгөрдү. Мисалы, булар деле Кудай ошонун ичиндегилер аман болсун. Жакшынакай кыздар машина айдап баратса, Кудайым ушулардын ден соолугун берсин, бактылуу болсун. Көрдүңүзбү? Жакшынакай үйдө жашап атса, Кудайым ушуларга буйрсун ушул үйдү. Ушунун рахатын көрсүн, Кудайым. Улун да бул булар да рахатын көрсүн дегенде, Алла Таала бизге да омин кылат экен. Омин кылгандан дагы өзүбүз жыргайт экенбиз да ал нерседен. Ал Э, сонун мен деле сонун азыр кылуу. машина сатып, ар бир кардарыма ошол жакшы ниетим менен өткөрүп берип, астымдай жакшылыктарга кызмат кылсын, кут кылсын деп, бирөө бирдеке утуп алса же алса деле куттуктайм деп, жакшы жакшы комментарий жазып койгондон бери мындай жеңилдей берет экенсиң да. Бирөөгө жакшылык кылган менен адам жеңил жүрөт экен. Кызмат ат düşүп кетет да, кызмат ат düşүп алса адам өнүгүп кетет. Шүгүр. Бирөө байып атса, Кудай ошол байыгын кут кылсын өзүнө. Ден соолугу чың болсун деп туруп анан ошо кут кылсын деп туруп анан мен да байыйын деш керек экен да. Амин. Туура. Негизичи. Анан баягы бирөөнү күзгү экен да болчу. Алам күзгү экен да мындай караганда килтең эле күзгү турат баягта мына. Өзүбүз деле көрөт экенбиз. Балам күзгү экен да мындай ошону күзгүгө мындай жылмайып койсоң, мындай Жылмая. жылмайып койсоң, алам бизге жылмаят экен. Бул деген сөз деген мындай да, биз мындай күлүп шүгүр келтирсек, периштелер да омин кылып, бизге да омин кылат деген түшүнүк да мисалы. Анан мондай эле чеки башың бырыштырып эле, анан кабактан түйүп эле, анан өзүнчө эле үшүмүшлүңдөй берсең баягы, алам деле сага ошондой мамиле кылат деген түшүнүк бар. Бул деген ошо периштелер сенин оюңа жараша омин кыла берет деген түшүнүк. Амалдар ниетке жараша дегенди эми түшүндүм да мен. Анан мо жеринде не болсо дейт, периште ошого омин кыла берет деген түшүнүктөр бар бул, диндей түшүнүктөр. Кыргызда бар оюңда ниетиң кандай болсо, тагдырың ошондой болот деген түшүнүктөр бар, мисалчы. Бүт бар өзүбүздүн оюбуз эле экен. Ооба. Бүт Ошон үчүн өзүбүздүн мына оюбуз. жанагы жин-пиндер эмелердин баары могу Нацуба иштеп баштаганда чыгып баштайт. Мен бул боюнча да бир сабак өтөм, ал эмне себептен келет, каяктан келет, эмне болуп келет. Полный. Кийин ал жөнүндө түшүнүк жок болуп кетет. Шүгүр агай, Алла ыраазы болсун. Азыр жүрөм, кенен эле жүрөм ар жерде мындай. Мурун ошондой мезгилде туалетке чыга албай калгам. Чын жашым 35 болсун, туалетке барып келиш жанагы кичинекей балдар корккондой эле коркчумун да. Аны жашырбайм деле, бул нерсени мен өз жоон терим менен сезген үчүн жакшы түшүнөм да. Өтө жакшы түшүнөм. Анан билбейм, эч кимге деле каалабайм андай деңгээлде. Бирок ошол сиз айткандай адамдын вибрациясы канчалык төмөн болсо, кыймыл канчалык аз болсо, жаман нерсе жармашышын түшүнүп, азыр ушул кыймылдабыз. Бул жанагы кыймылдабаган не болсо баардыгы бузулуп кетишин түшүндүк да. Тамак деле бузулуп кетет, суу деле бузулуп кетет. Бизде турган электромобилдер деле кыймылдабаса батарейкасы отуруп калат. Кудда ошондой нерсе экен да. Кыймылсыз баардык нерсе өлөт экен да. Кыймылдап турган нерсе жакшы экен. Адам жаралышында мындай болот да. Сүт мисалы, сүт. Бул сүткө айран кылып уютуйсаң да болот, иритүүсүң да болот. Бул бышпаган нерсе. Адам төрөлгөндөн кийин бышпаган эле нерсе болот. Бышпаган адамдар, могу жашоого бышпаган адамдар эмне болот? Стресс, ар жак бер жака эмек менен ар күндү күнөөлөп, анан бүт баарын күнөөлөп, анан балдарынан, анан энергиясын уурдап, вампиризмге айланып кетет да, бышпаган нерсе. Эми адам бышыш керек. Мисалы, сүттү бышыргандан кийин, мисалы, чийик сүт батыр дейт турабы? Ооба. Бышырып койгондон кийин ал бышкан сүт көптөй дейт. Кичине мурда караганда. Ооба. Эми карап туруңуз. Аны айран кылып уютуп койгондон кийин сүткө караганда айран андан узагыраак турат. Көбүрөөк турат.
Эми айранды кайнатып туруп, эмеге сүзмөгө салып туруп, сүзмө кылып койсо ал андан узагыраак турат. Көбүрөөк турат. М. Сүзмөнү курут кылып жасагандан кийин ал вообще тура берет. Тура берет ал, Бул бузулбайт. жерде мына бышкан продуктты көрдүңүзбү? Бул бузулбайт. Эми сүттү карап туруңуз, сүт деле ошол. Сүттү бышыргандан кийин деле баягы майын каймак кылып койсо, каймак көпкө чейин турат, чем сүткө караганда. Көрдүңүзбү Ооба. процессти кеп атканын? Анан каймакты баягы Сызгырабыз. жок, сызгыраардын алдында баягы каймакты мыкчыйт. Ооба. Мыкчып туруп, мыкчый берсе, ошол жерден мисалы 2-3 килограмм о жерде эме болсо, ошо мыкчыганда жарым килограмм суусу чыгып кетет, 2,5 килограмм каймак тура берет. Ал көпкө сакталат. Туурабы? Чем Ооба. сүткө караганда, чем эмелерге караганда көбүрөөк сакталат. Анан аны отко коюп туруп бышыргандан кийин сары май чыгат. А сары майды куюп койсоң, тура берет, бузулбайт. Ооба. Көрдүңүзбү? Ал да дұрыс. Уже бир канча процесстен өтүп келди. Эми биз өнүкпөгөн адамдын эмеси сүт сыяктуу болобуз. Аң сезим. Сүт сыяктуу болобуз. Мисалы мен сизге бир мисал келтирип берейин. Кичинекей чакта ойноп жүргөндө мен бир досум бар эле, ошонун үйүнө узатып койчумун. Анан бир күнү бирөө айтып калды, моякта могул үйдө ээси бар экен деп калды. Анан ошол жерден өткөндө эле менин монундай чачтарым тик болуп эле бир башкача сезим болуп кетчү. Көрдүңүзбү? Уже быш элек адамга любой информация уже таасир берип Ал. баштайт, башка баштайт. Быш. Ошон үчүн могу бышпаган адамдар фанат болуп кетет. Бышпаган адамдын башына айланып фанатизмге берилип кеткен себеби ошол. Илим, билим адамды бышырат. Туура. Анан көрдүңүзбү? Жок жерден биз ошол үйдө эле баягы жашынмак ойноп эле түнү ошол үйдө баягы жашабаган эч ким жашабаган үйдө эле айланып эле ошонун түбүндө эле жүрчүбүз мисалы. Бирөө айтып койду, могу жерде ээси бар экен деп койду. Көрдүңүзбү? Ошол ой мени башкарып алды мына бизди. Биздин жаштык кезде деле ошого окшогон түшүнүктөр көп эле. Жаркада Эми дегендер бар эле. эми баягы сиз над собой иштеп баштаганда ошол нерсенин баары жок болуп кетет. Мен мында 2-3-4 жыл мурда талаада совсем эч ким жок талаада машина менен кетип баратам мүрзөлөрдүн арасында. Анан жөн эле коркпой эле бир маалда баягы илгерки ойлор келип кетти. Кичине мени мындай коркунуч басты. Көрдүңүзбү? Ооба, болот андай. Анан Кудай деп мындай эметип койдум эле, анан баягы ой кайра жок болуп кетти. Түшүнүңүзбү? Анысы кандай өзүнүн үстүнөн иштебеген адамды ошондой ой кирип туруп, ошол башкарып алат, ошол оорутат, ошол тагдырыңды талкалайт. Анан баягы Алла таалам айтып атпайбы? Сен неден корксоң ошого кыл кон дейт мисалы. Жүрөгүңө баланы киргизсең дейт, аялын киргизсең де, байлыкты киргизсең дейт, нени киргизсең дейт, ошол аркылуу сыноо берип коем деген жактары бар. Диндечи. Кошулам ушул Биз сөзгө. биз Кудайдан коркпой эле, ошол жимпин нары жак бери жактан коркуп берсек, ошол аркылуу да сыноо берип биздин тагдырыбыз талкалана берет деген жактары бар. Ошон үчүн могу системаны койгондо могуну мен 2002-ден баштап уже көп жыл ойлонуп койдук бул системаны. Көп жыл ойлонуп отуруп анан ушул система түзүлдү да, баягы көпчүлүк кээ бирлерге медитация совсем кетпей калды. Кетпейт. Таң калам. 10 адам келет, 6-7-өсүнө кетет, 2-3-өөнө кетпейт. Ойлонуш керек да бул жерде. Неге кетпейт атат? Мен көп жыл массаж кылдым. Массаж кылганда карапайым калктар баягы эчтеке менен иши жок адамдарга массаж жасасаң эле кетип калат. 1-2 күндө эле жөн эле могу туз-пуздары кетип эле рахмат айтып баталарын берип калат. Кээ бир адамдар келет, жөн эле массажды жөн эле тигилерге 5 мүнөт жасасам, тигилерге жарым саат жасайм, баягы результат кетирем деп. Чарчап калам. Кетпейт тиги результат. Кетет, бирок кетпейт. Мен уже 2008-ден баштап уже массовый эле иштеп баштадым да, гимнастика кылдырып элдерди курортто. Элдин баарын машыктырам, кээ бирлер бир жумада эле сонун болуп калат, кээ бирлер кетпейт, арыктабайт деп. Көпкө ойлоном мен, бул эмнеге кетпей атат депчи.
Андан кийин анан баягы ушул системалар акырын менен коюп баштадым да. Анан ал адамдар менен сүйлөшөм, нар жак бер жак болот. Көрсө баягы арамдык жеп калган адамдар, бирөөнүн акысына кирип калган адамдар, туура эмес жол менен байып калган адамдар, мисалы, ошолорго жетиши өтө кыйын экен. Мен ошону түшүндүм да. Андан кийин анан могу системаларды могу тазалык, жертва, нар жак, бер жак дегендерди анан ошондон ошол системалардан киргизип баштагам. Ал убакка чейин жөн эле маштырып жүрчүбүз да. Жөн эле маштырасың, көпчүлүгү жакшы болуп кетет, кээ бирлери жакшы болбойт. Анан кээ бирлерге совсем кетпейт. Эмнеге түшүнбөйсүң? Анан ойлонуп отурасың, карап келсең карым катнаш жок. Мен мисалы айлык барган сайын мына атамдын туугандарына, апамдын туугандарына баарына учурашып, мисалы ошолор менен мамиле түзүүгө аракет кылам да. Бул жерде карым катнаш ошол оңолуп калды, эми оңолуп келатат дагы. эгер деген жери бар да. Бул эми милим аябай терең да. Кээ бирлер дагы ошону аткарчы десем, кылып келдим дейт. Бул жерден карап тур. Карым катнаш кой, мен ишим оңолсун, менин ушу жашоом жакшы болсун, байыйын деп карым катнаш кылсаң, бул арамдык эле да. Ооба, бул арамдык, ооба. Бул арамдык эле. Мен уже бу жерде кызыкчылык болуп атат да. Ооба. Сен мисалы досум болсоң, мен кызыкчылык жок үчүн дос болуш керек мисалы. Кызыкчылык, сен ушул бай экен, ушунун машина салондору бар экен, ушу мен да ушунан пайдаланып калайын деп дос болсоң, бул ичимде арамдык эле да. Арам болуп калат, ооба. Анан кийин дос болсоң, ар души дос бол да, болбой эле кой дос да. Шартсыз. Ошон ушундай нерселер кээ бирлерге кетпейт, совсем кетпейт, кээ бирлери айыкпайт. Көрсө баягы прошлыйын карай келгенде магазинден акча урдаган, бирөөнүн акысын жегендер бар. Бир кыз бар, өткөн акча которуп коюптур, былтыйып турат, мага чалат. Которбу десем болбой, имантын каяктан таап алганын билбейм, которуп коюптур. Өзүнө котороюн десем, иманты чыкпайт. Анан былтыйып турат да, мен эмне кылайын дейт. Анда сында жазып коет. Көрдүңбү, баягы бул сабакта өлмүш эголор бар. Буюрса эми ушул нерселердин баарын сабакта тереңдетейин деп атам, Кудайым буюрсачы. Тереңдетиңиз, алабыз, окуйбуз. Ооба, буюрса. Ушуларды тереңдетейин деп атам дагычы. Анан ошолорго жооп табылды да, көп нерсе. Бул жерден мен илим адамдар менен көп жүрдүм. Буддизмди кармангандар менен көп жүрдүм, индуизмди кармангандар менен көп жүрдүм, мусулманчылыкты кармангандар менен көп жүрдүм мисалы. Алар менен сүйлөштүм, достоштум мисалы. Мен өзүм Кудайга шүгүр, өзүмдүн эле динимдемин мисалы. Анан ошондо көп нерсе түшүнүктөр келет да. Анан ошондо адам кичине эмет баштайт да. Анан бир тараптуу болгон адамдын тамыры деле бир тараптуу болот. Сон. Ошол сизге ийгилик, ишиңизде молодец. Могу нерселер жана сиз кутулган нерселер бул кичинекей эле нерселер. Ооба. Кичине болсо деле жашоо жеңилдеп атпайбы, бирок. Эми азыр сиздин эмеңиз да ооба, кичине. Бирок менин өзүмдүн көз карашымда, өзүмдүн деңгээлимде мага чоң бул. Шүгүр, чындыгында шүгүр. Бул күмөн саноо деле өтө коркунучтуу программалардын бири. Бирөөнүн үстүнөн чечим чыгаруу, бул да коркунучтуу. Билип билбей туруп эле аны ушактап койгон. Шүгүр азыр эч ким менен деле андай эмем жок. Жакшы нерсемди бөлүшөм, болбосо андай деле эмем жок. Чөйрөбүз деле азыр жакшы жакка өзгөрдү. Жакшы чөйрөдө чоң адамдар менен, ийгиликтүү адамдар менен, билимдүү адамдар аралашып баштадык. Айтор жашоом мындайча айтканда конкретно 1 жылда эми былтыртан башталды да. 1 жылда чоң эле өзгөрүү, чоң результаттар болуп келатат. Ата-энем менен карым-катнаш оңолду. Эң башкысы ата-энем менен да жакшы сүйлөшө алчу эмесмин, кыжалат болчумун. Анан эң эле эме бир тууган агам менен өтө мындай келише алчу эмесмин. Ал сүйлөсө эле менде эме чыга берчү, жанагы ызырымдан пайда боло берчү да.
Ал мага сүйлөшө эле ызырынып калчумун да. Жакчы эмес. Көрсө проблема ал менин агамда эмес, проблема менде экен түшүнүп, мен өзүмдү Ошентип болот да. оңдоп 100% өзүндө болот. Ооба. Анан азыр шүгүр ал агам менен дагы өтө кентмин. Өтө жакшы жакка өзгөрдүк. Мисалы, Ата энем айта бериңиз. Ата энеңиз менен. ата энем менен да мурундары максимум 1 мүнөт зорго сүйлөштүмүн. Анда деле алыста болчу. Азыр эми Кудайга шүгүр күн сайын сүйлөшөбүз, жакшы нерселерди сүйлөшөбүз, күлөбүз, тамашалашабыз, жыргайбыз, мындай чын жүрөктөн да жана жасалмалуулук жок да. Жасалмалуулук жок, чын жүрөктөн сүйлөшүп, өзүм сүйүнөм. Ушунчалык сүйүнөм, шүгүр дейм. Анан айылга да карым катнашым кичине күчөдү. Мурун жылдап барбайт элем. Азыр жылда бир 4 жолу, 5 жолуга барып калып атат. Жакшы мындай барып баштадык. Оңой эле барып келсе болот экен. Мурун ошону да проблема кылчумун. Барып келгенди дагы бир чоң бир көйгөй катары көрчүм да. Каерден болосуң? Жалал Абад Нокенден болом. Сон. Жактын эле го Жалал Абад. Ооба. Бизге алыс болчу, ал мына жер өзгөрө электе. Азыр Кудайга шүгүр майда дагы барабыз кайтка. Кудай насип кылса. Мен bir günü Bişkek, bir günü Narın, bir günü Talas менен үйдө токтобойм да. Көрүп атабыз. Көрүп Анан турабыз элдер айтат, сен кантип ошончо жер дейт да. Мисалы мен азыр Бишкек барам десем, могул жагында него, напси жана напряжение болсо, эми ошол жака кантип жетем эми деп мынча жол алыс, эми андай мындай көрдүңүзбү? Оңой нерсени оор кылчытайм. Ооба. Качан могул жакты тазалап алганда эч кандай эме жок. Турасың да кетесиң болду. Батыл жетип Мурундан каласың. болсом деле азыр кете беребиз. Үй билем келчегим салып алып эле чыгып кетип калам. Бош болгону кээде тоого барыш деле проблема эле да. Аны алыш керек, анан мангал алыш керек, анан эт алыш керек деп эле бир көйгөй кыла берчик. Az termosга чай демдеп 4 алманы көтөрүп алып эле кетип калабыз. Барып эле. Салкын жер абада. Айтор бардык нерсе жеңил экен да. Жеңил. Анан могу Куранды да окуп коюптуңуз. Могу Куранда да иш көп да. Куран окуп. Биз баягы пендебиз да, менде деле болот негизи болгондо. Кээде унутуп каласың баардык нерсени. Ооба. Бул пендебиз. Пенденин куздагы тоюшу эле кийин бүтүн болсо унутуп калабыз көп нерсеничи. Ошон үчүн Алла деп эрте кеч Кудай деп Кудайга жалынып, мени адаштырба мени. Өзүмдөн өзүмдү табайын деш керек. Адам жаратканды могу көкүрөктөн табабыз да. Могу күрөө тарыныбыздан да жакын болот мисалы. Биз баягы Алла таалам десе эле баягы асманга кетип калып атабыз. Дин Мариям барыча. Көрсө баардык нерсе өзүбүздө экен да мисалы. Намаз окуганда деле мындай өзүбүзгө мындай денебизден окуп атабыз турабы? Мен силерге күрөө тамырыңардан жакынмын деп атат. Ошон үчүн Алла таалам өзүңдөн табайын. Мени адаштырба деп туруп эме кылыш керек да. Могу бир кыз бар, ошо менен 20 жылбы, 15 жылбы сисит болгон экен. Анан бизге Нарынга барып, баягы эмеге, Кашка сууга барып, машыгып, жакшы болуп кетиптир. 5 күнүн ичинде эле сисити 20 жылдык. Албаган дарысы эмеси кабылып туруп, ошондо дагы келип алыптыр, арамданып дейт. Мен неге жакшы болуп кеттим, бул неге мындай болуш керек деп ишенбей атам дейт. Организм жакшы болуп кетти дейт. Тозокко көнүп алган киши бейишке чыккысы келбейт дегендейчи. Жол туура. Келчеге жакты аябай жакты өзүнө. Күлүп атат катырып. Анан намаз эмет бир күн анан эмне дейт, машурун кандай бир намаз бар экен, ошону окудум дейт. Анан түш көрдүм дейт. Анан түшүмдө сизди көрүп анан бир жакшы эмеден конкретный аян келди дейт. Анан ошондо ишендим дейт азырына машыгып уже сонун болуп ошол кыз жүрөт. Көрдүңүзбү? Ооба. Жанагы түштөн келген мага да өткөндө бир 2 аян келди. Бирок эмнерде жүрөт, амал кыла элекмин да. Амал кылып жүрген дурус, а? Эми ага деле өтө байлана бербеңиз. Мындай да. Байланбай негизичи. Кээ бир адамдар түшкө байланып калат. Түшкө байланып эле мен түш көрдүм эле андай мындай деп бул түш дагы көп подсознание деп коет. Мисалы сиз бир машинаңыздын бүгүн дөңгөлөктөрүн салып туруп анан сала албай калдыңыз, эртең бир клиентиңизге сатыш керек болсо, ошону алмаштырыш керек болсо,
уктап атканда акчасын алып койгонсуң, буякта айлана берет ошол. Түш катар келе берет мисалы. Мисалы бир жакка барам деп ошону аткара албай калдыңыз, ошол нерсе бул жакта түш катар келе берет. Ал деле ушундай окшогон быдыр-сыдыр түштөр толтурат, бирок ошолордун арасынан таза түштөр бар. Ошону мындай ошол ишине көңүл буруш керек. Бирок таза түштөр адамга редкий келет. Бул бул түштөр негизи кирет, бардыгына деле маани бербейм. Бул өзгөчө болуп кирди да, анан андай деле эме болгон жокмун, бирок жасай элекмин. Жасап практиковать этип коюшум керек деп коюп, бир жумадай болуп калды, кылбай атам да. Аны өзүңүз байкайсыз. Ооба, Жакшы. Ийгилик сизге. Эфирди сактап кое берейинби? сактай бериңиз, айырмасы жок. Ооба. Жашынбайбыз, качпайбыз. Ооба. Жакшылыкты büyüткөнгө Ооба. ниет жакшы. Жакшы. Бир Ош жактан кайерден эле бир кыз илгери жаш кезинде караңгыда сууга барып эме болуп калган экен. Тиги бир кыз келип бир нерсе болупту, анан ошо боюнча сийгелектеп калган экен жаштайынан. Анан тынбай төшөккө сийип ушинтип жүрүшкөн. Кийин могу биз медитация кылып, ошо баягы кыз түшүнө кириптир. Мени неге мынча кыйнап атасың дептир. Медитация жасап баштагандачы түшүндө. Деп туруп анан бир күнү ошол чыгып кетти дейт менден. Чыгып кеткенден кийин баягы туалетке барып, баягы төшөккө кое берип сийип койгон токтоду дейт. Чочуп калган нерсени көрсө, адам чочуганда вибрация түшүп кетет. Түшөт. Адамдын вибрация, энергия, потенция деп коет, түшүп кеткенде эмне болот? Ал төмөнкү вибрацияга төмөнкү существолор келип баштайт. Бүт балени баары жармашып окшоп. Деңгээлиңе жараша досторуң болот. Деңгээлиңе жараша ой жүгүртүү болот. Деңгээлиңе жараша жашоо болот деген түшүнүктөр бар да. Туура. Туура айттың. Ошон үчүн анан ошол түш менен ошол кыз чыгып кетти дейт. Ошондон кийин мына жыргап калдым дейт. Көрдүңүзбү? Анткени адамга эми баягы жиндерди Алла таалам жараткан. Аларды душман көрө бербеш керек. Аларга тийишпеш керек. Алардын өзүнүн жашоосу бар. Мисалы, биз аларды душман көрө алабыз. Алардын өзүнүн эмеси бар. Жок, Кудай таалам аларды да бир максат менен жараткан. Бир түшүнүктүү көп. Өзүм ушунга токтолуп калып жүрөм, анан көп кишиге да мындай сунуштай берем да. Жараткандын ыраазычылыгы, Аллах ыраазы болсун деп иш колдонобуз го, бирок Аллах канткен ыраазы болот дегенди көпчүлүгүбүз билбейбиз да. Мен өзүм ушинтип ойлойм, не жараткан болсо ар бирөөнө аяр мамиле жасоо деп түшүнөм да. Не жараткан болсо. Ошонун баардыгына эле мындай жакшы мамиле кылып койсок эле бүт нерсе оңолошуна көзүм жетип, азыр билбейм эми мындай шарт жок да, эчтекеде шарт жок. Кимге кызмат кылсам деле, не кызмат кылсам деле, кара жумушпу, ор жумушпу, мисалы офисте туалет жууп жүрөм, пол жууп жүрөм, сатуучулук кылам, машина айдайм, желдейм, айырмасы жок. Не иш кылам, мага айырмасы жок. Аркасында эч кандай шарт да жок. Ушул нерсени сизден түшүндүм да, шартсыз махабатты, шартсыз. Алла таала бизди деле шартсыз жакшы көрүп атпайбы? Эч кандай шарт болбой атат да. Кандай ката кетирсек, кандай күнөө кылсак, оозубуздан кара ит кирип, ак ит кирсе деле эртең менен ойготуп кайра эле адам болушубузду күтүп атат да сабыр мененчи. Анан биз эле кичине нерсе үйрөнүп эле монтип калат экенбиз деп, тоба деп анан Кудайга шүгүр ошол шартсыз жакшы көрүүнү, шартсыз кызмат кылууну сизден жакшы түшүндүм ошону. Кудайга шүгүр, азыр айырмасы жок, адам айырбайбыз. Кандай адам болсун мамилебиз. Рахмат. Кызмат кылабыз, Кудай буйрса. Дагы кызматты чоңойткум келип жүрөт, өз түшүнүктөрүмдү бөлүшкүм келип жүрөт. Ушинтип сиз себепчи болуп, канча бир мияктагы нито программалардын өзгөргөнүн бөлүшкүм келип жүрөт негизи. Ооба. Эметте бериңиз. Быша бериңиз, жол өзү эле ачылат. Ооба, канал
бышканда любой нерсе келет. Sen сүйүүгө, мисалы адам сүйүүгө суусап жүрсө, өзүң сүйүүгө недостойный болсоң, только бирөөнү талкалайсың, кызганасың, каякта жүрөсүң, анан туалетке кирип кетсе деле каякта жүрөсүң. Иттен деле, биттен деле баары эле укмуш, баары эле шүмшүк, баары эле бузуку көрүнө берет да. Адам аң сезими өспөсө баары эле бузуку көрүнө берет. Ошондой. Адамдын аң сезими өскөндөн кийин баары сонун көрүнүп баштайт. Баары жаман адам калбай калат бул дүйнөдө. Шүгүр, агай, чынында эле ошондой. Чынында эртең жайдары жумушка кетем, мындай. Эми бул мактаныч эмес го, альхамдулилля деш керек. Кудайга Шүгүр, тоба шүгүр. деш керек. Ооба. Алла ыраазы болсун, ишиңизге ийгилик. Эми чындыгында көп ошол дагы деле негизи көп нерсе калып кетти, бирок шүгүр. Ооба, дагы сүйлөшөбүз. Анда сизге рахмат, бар болуңуз, Ооба. Сизди медитация жасап, жиндери чыккан бала деп коебуз. Чыкты. Алтоо чыкты анда дагы. Үчтүү дөңкөйгөн шкафтай болгон өнүмдүрөйүндөр. Алар менен сүйлөшүп калгам негизичи. Анан алардын кызык жери бар. Адамга эме айтып баштайт. Сага ким келет, кимдин малы жоголду, сага кайсы досуң келатат. Эгер мындай бул эме болуп кетет да. Мен бул боюнча бир эже түз эфирге чыгам деп жүрөт. Өзү көз ачылып кеткен экен, адамдарды көрчү экен. Анан мага келип калды, экөөбүз сүйлөшүп калдык. Кулагына тынбай айтчу экен, кимдин малы жоголуп кетсе, даже ким келатат, кимдин кошунасы кандай, полный айтып берип турчу экен. Анан биз менен иштешип баштады. Азыр уже көзү жабылып калды. Кыргап эле калдым дейт уже. Мен ошол эже эфирге Кудай сактасын. ошол эже эфирге чыгам деп жүрөт. Телефон илгери бир сүйлөшмө телефон таппай калдым. Өткөндө бир эмеге чыкты эле дагы ошо телефон жүрсө керек. Ошого бир айтайын деп атам. Уже көрдүңүзбү? Уже көзүм ачылып дейт. Жиндерден любой нерсени жиндерден сурачумун дейт. Бул болобу десе, бул болот, болбойт деп. Жок, Анан ал бир деңгээлге барбадык. Бирок мен сүйлөшчүмүн, менде не ишиң бар? Мени эмне кыласың деп сүйлөшчүмүн да. Мен тынч койчу, просто чарчап кеттим дечим да. Мен чарчадым. Тынч койчу, мен просто бул жашоодо бир кыла турган ишим болуш керек. Совсем мен чүнтүп салдыңар деп мындай кыжырланчым да. Ошентип сүйлөштүк биз. Эми сиз баягы Алладан ниет түзгөн жоксуз да, туурабы? Ооба. Ошол Алладан үмүт үзбөсө алар келет, нападение кылат, бирок алы жетпегенден таштап кетет. Вот маселе ушул жерде. Маселе ушул жерде. Жакшы анда агай. Күнүңүз берекелүү Ийгилик, болсун. урматтуу катышчылар, мен могу эфирди өзүмчө сактап коеюн. Азыр кайра кирем. Урматтуу катышчылар, моякта отургандар. Мен эфирге кайра кирем. Эгер Назгүл, Элонорага айт, эгер эме болсо, биздин баягы орус группалар бар. Ал жак менен дагы биз азыр эсилчө эфир өткөрөбүз. Биздин азыр баягы орус группаларда аябай активный ишти кетип атат мына. Алар мени чалаучу орусча сүйлөсөк деле түшүнүп атат, эффектилер ал жакта дагы аябай шундук болуп атат. Макул, сиздерге ийгилик. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Могул эфирди сактап, урматтуу катышчылар, эфирди сактап коеюн. Эфирге кайра кирем азыр мына. Чыгып кетпеңиздер.